Билим берүү тармагында чоң төңкөрүш жасап, тарыхта калуу негизги максаты. Нурсултан Кубанов жаштар арасында белгилүү инсандардын катарын толуктайт. 28 жашында Кыргызстанда 19 окуу борборун негиздеп, Казакстан, Өзбекстан жана Россия мамлекеттеринде филиалдарын ачууга үлгүргөн. Бүгүнкү күндө окуу жай 10 миңдеген студенттин жашоосун өзгөртүп, Сингапур, Америка сыяктуу дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнө окууга жиберип келет. Билим дүйнөгө жол ачат деген каарманыбыз командасы менен азыр дагы жаңы долбоорлордун үстүндө иш алып барууда. Кыргызстандагы эң биринчи IT хаб жанагындай куруп, мен былтыр Америкага барганда көрүп келдим, ошол идея ошол жактан пайда болуп, анан Кыргызстанга дагы бир ошол американский система менен билим берип, эми биздин жаштарыбызды чет жакка чыгарбай, ушул жакта окутуп туруп эле, ушул жактан жумуш таап берип, IT тармагында дүйнө жүзү менен иштегенге бир мүмкүнчүлүк ачып берели деген жолдо азыр ошол багытта кетип баратабыз да. Бирок Нурсултан Кубановду Кыргызстандын билим берүү системасынын алсыздыгы ойлонтуп келет. Ал тармакты ичинен билүү максатында министрдин кеңешчиси да болуп иштеп көргөн. Билим берүү тармагында жалпы системалык көйгөй бар. Ал үчүн эки жолу бар. Биринчиси бул стратегиялык жана ошо контент маселеси да. Биздин көйгөйлөрдүн бири сабактар таптакыр туура эмес тандалат биринчиден, экинчиден ал мындай азыркы заманга ылайык келбеген нерселерди деле окуй беребиз биз 11 жыл боюнча. Стратегиялык туура багытты тандашыбыз керек да. Директор, мектеп директорлорун мисалы үчүн министерство дайындабай, ошол жакта мектеп мугалимдери менен жана тиги ата-энелер чогулган бир кеңешме, ошолор шайлаш керек, мектептин бюджетин ошолор утверждать этиш керек. Ушундай бир жаңы нерселерди алып келишибиз керек да. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет демекчи Нурсултан Кубанов дүйнө кыдырып, көп мамлекеттердин башкаруу системасын, жашоо образын салыштырган. Жаңыча көз караш, башкача аң сезим менен Кыргызстандагы абалды оңдосо болоруна, бирок ал бир адамдын колунан келбей тургандыгына көзү жеткен. Бүгүн ал ар тармактын мыктыларынан, жаңы жүздөрдөн, жаратман лидерлерден түзүлгөн Эл үмүтү партиясына кошулуу чечимин кабыл алды. Мынакей жаштар дейсиңер, иллюстрация деп атасыңар. Жаштарды бир жолу ишенип, жаштарга бир жолу ишенип, бир колдоп берип коюшса, эгерде эл журт. Анда мен ойлойм, биз мындай буюрса командабыз менен барып калсак, биз жакшы өзгөрүүлөрдү алып келе алмакпыз да. Мисалы үчүн болот, канча жылдан бери коррупция менен күрөшүп жүрөт. Аскар пандемия учурунда бүт ушул элди командасы менен көтөрүп чыкты. Нурсултан Кубановдун кыялы Кыргызстанды Азия континентиндеги эң бат өнүккөн өлкө катары көргүсү келет. Кыргыз жаштары чет өлкөгө кара жумушка эмес, профессионал, мыкты топ менеджер катары ири компанияларга иштегени барса дейт. Бирок ошол кыялды ким орундата алат? Элди ойлогон эски саясий элитабы же илимдүү жаштарга мүмкүнчүлүк берүүнүн убагы келдиби? Эл үмүтү партиясындагы жаштар элдин колдоосуна гана ишенет. Кайрадан эле барабыз деп